Гомес Азатының өлінде. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Франкфурт, жана Майами. Мен айтайын дегенім бұл өтө бір мындай жаман көрүнүш болду. 2014 жылы апрель айында кабыл алынган Гомес 8 жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча беренелерине карай турган болсок, бул мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттарын жана коомдук жайларда пропагандого тыюу салынган берене бар да. Коркунуч келтирген абалга ушул эл алар донорлор менен тарабынан каржыланып колдоо көрсөтүлгөн. Аралык ассамблеясынын жыйын Аралык ассамблеясынын 2012 жылдын 22 ноябрында өз Алгалай bir Кыргызстан, азатының өлінде, әрбір сөзіңіз өскөндей, өз алдының жолында. Уважаемые участники совещания, под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Конечно, не только развитие государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Добиться подобного взаимного понимания и поддержки совсем нелегко. Подтверждением тому являются наблюдаемые в международных отношениях следующие процессы. С одной стороны, государства по региональному принципу и на основе геополитических интересов стремятся к тесной кооперации. С другой, они не готовы к совместному комплексному устранению существующих барьеров и противоречий. В результате такого прохода выгода от участия в интеграционном проекте становится пропорциональной уровню экономического развития страны. Бирок экинчи беренеге силер ошону киргизип атасыңар да. Бирок ошол мыйзамга жакшы. Эми ошону түшүндүрмө бербейсиңер. Ушул мыйзам иштесе, ушундай иш-чаралар жүрөт. Аныктайбыз, далилдейбиз деп. Малчыларды бир аз кызыктырыш керек да. Чтоб алар жүрөгү менен барып туруп ушул налогун төлөгөнгө, жайытка. Силер андай кыла албай атпайсыңарбы? Азыр жүрөгүн ала албай, жүрөгүнө кире албай атасыңар ошол малчылар. Дастан Арсбекович, ошол негизи ошол жайыт боюнча ошо малчылардын жүрөгүнө кириш үчүн декабрь, январь, февраль айында атайын окутууларды жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде ошо малчылардын тилинде, фермерлердин тилинде, жерлерде окутууларда бүт бардыгын түшүндүрүп беребиз. Жаныбек Алканович, эми бул билбейм, бир аз жомок айткандай болуп атабызбы, бул жерде же биз мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мыйзамга келип атасыздарбы? Ар бир мыйзамды күнү түнү окусаңар да, ошо жаттап келсеңер да түшүндүргүлө. Биз силерден башка нерсе талап кылган жокпуз да. Кийимиңерди чечип алган жокпуз да бул жерден. Чачыңарды алып койгон жокпуз да бул жерден. Түшүндүргүлө, элдин жүрөгүнө киргиле. Элге түшүндүргүлө бүгүн. 65% бүгүнкү күндө биз агрардык мамлекетпиз. Жана 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт жана Майами шаарында кол коюлган аграр